Урматтуу Талайкүл Базаркуловна, аз камсыз болгон үй бүлө алат деп турабыз. Бүгүнкү күндө ошол аз камсыз болгон үй бүлөнү кандай тандайсыздар? Критериялары кандай? Себеби биз элдер менен жолукканда биз муктажбыз, биз алышыбыз керек, бирок силердин үйүңөрдө машина бар, же баягы параболический антеннаңар бар, же терезеңер пластик экен деп бизди чийип салат дейт. Муктаж адамдарды кандай өзүңөр аныктайсыңар? Урматтуу Алтынбек Жунусович, эми параболические антенна это из области фантастики. По крайней мере, скажем так, в нормах это не предусмотрено. Подзаконные акты по определению нуждаемости предусматривают о том, что производится сначала косвенная оценка нуждаемости, то есть канча мал жандыгы бар экенин, жүрүп турган канчанчы жылкы жана объем двигателя канча автомобили бар экенин, сельскохозяйственный техникасы бар экенин, земельный наделы бар. Ошолордун баарын биринчи косвенный оценкадан өтөт. Анан эгерде дагы эле ошолорго муктаждык тастыкталса, анан жанагы доходун каралат да. Айлык акысын, анан жана пенсияны учетко алчубуз буга чейин. Азыр мына пенсияны алып салып атабыз. Бүгүн мына вице-премьер-министр, министр жана министрдин орун басары ушул биздин арабызда катарыбызда отурган 6 сазывда шайланып келген депутат элеңиздер, өкмөттө кызмат кылып атасыздар. Биз шайлоодо эң биринчи эле көйгөй ушул пособие боюнча көп мындай угуп келгенбиз, арыздарды, муңдар. Келип ушул мыйзам кабыл алынып, пенсияны бөлүү боюнча ошол алды кесте өтпөй калды эле. Мына бүгүнкү өкмөттүн булундай чечкиндүү мындай кадамга барып атканын биз колдойбуз. Себеби ал адам пенсия алган биздин пенсионерлер өзүнүн пенсиясына дары-дармек алып, же пенсионерлер өзүнүн каражанын багыш керек. Ал алган акча менен өзүнүн баягы небере чөбөрөсүнө берилчү акчадан кесилип калбаш керек деген принципти бүгүн алып келип атасыздар. Биз муну колдойбуз. Мен кийинки суроом, мынабу ДЦП менен ооруган ушу биздин оорукчан инвалид жарандарыбызды караган бир адам болот. Ал сөзсүз бирөө карайт, ал өзүнүн ишин да таштап коюп, жумушун таштап коет. Ошолорго бир жөлөк пул каралганбы? Алтынбек Жунусович, бүгүнкү күндө алар 3000 сом жөлөк пул алат. Бирок маселе ошо жана сиз айткандай, ошону караган адам да болуп жатат. Анткени себеби бул балдар керек болсо тамакты дагы жута албайт өзүнчө самостоятельно, да, специальный трубочка менен кормить этишет, корпусун да кармай албайт. Ошон үчүн эгерде үй бүлөдө ушундай бала төрөлүп калса, чындыгында бул ата эненин баягы бир өмүр бою көйгөйү десек болот. Ошон үчүн бир үй бүлөнүн мүчөсү болобу, же болбосо башка бир жалдаган адамга болобу, ошо өкмөт тарабынан ошондой токтом иштеп чыктык. Ошого эмгек акы катары карап бериш, анын стажы жүрүп туруш керек, болгон отчислениялар законный болуш керек да. Ошол кепилдик берет бул баланы жакшылап караганга дагы, анан самое главное жана интернаттык үйлөргө түшүп калбаганда андай баланын. Рахмат. Эми бул мыйзамды көптөн бери созулуп кетти. Эл күтүп атат, биз колдойбуз. Буюрса, эми иштериңизге ийгилик каалайбыз.